Салам барыңыздарга. Бүгүн мен сиздерге кантип YouTube канал ачса болот ошону көрсөтөмүн. Биринчи эле кезекте YouTubeга киришибиз керек болот. Биз YouTubeга киргенден кийин менин каналым бар. Сүрөтүмдү басып кирсем болот. Ал эми сиздер YouTube каналыңыздар жок болсо бир адамдын сүрөтү чыгат, ошону басыңыздар. Анан управление аккаунтом Google деп чыкты. Мына ошону басышыбыз керек болот. Төмөндө көрсөтүп турган стрелканы көрүп турсаңыздар керек, ошону басасыздар. Баскандан кийин ал жерде эме чыгып турат, аккаунты деп ошонун жанында плюс турат. Ошо плюсту басышыбыз керек болот. Биз жаңы канал ачышыбыз үчүн. Проверка деп чыгат. Бат эле бүтөт. Бул күтүп турабыз бир аз. Азыр эми создать аккаунт деп жазабыз түбүндө. Көрүп турганыңыздардай, для себя, для управления бизнесимди тандабайбыз, для себя басабыз. Атыңызды жазыңыз, фамилияңызды жазыңыз. Мен бул жака Айназик деп жазайын. Жазып турам, азыр Айназик. Фамилияга чекит коюп турайын. Далее басам. Азыр эми бул жака туулган күнүңүздү, айыңызды, жылыңызды жазышыңыз керек жана сөзсүздүк полду белгилешиңиз керек. Мен азыр женский полду белгилеймин. Анан кийин бул жакты өзүңүздөр белгилеп коюңуздар. Мен сиздерге көрсөтпөй эле коеюн бул жакты. Белгилегенден кийин бул жактар сизге кандай gmail.com керек экендигин сизге выбор берет. Биринчи, экинчи выбор көрүп турасыздар. Мага жаккан жок. Үчүнчү мен тандадым. Создать собственный адрес Gmail деп. Өзүм жазып тандап көрөм бул жака. Кааласаңыздар сиздер берилген выборлордун, тандоолордун бирөөсүн гана тандап койсоңуз боло берет. Albert.kg деп азыр издеп көрөм. Мындай пользователь жок бекен деп. Бар экен. Ошондуктан азыр бул чекитти өчүрүп, нижний пробелди жазып көрөмүн. Мүмкүн мындай пользователь жок болсо, мындай да бар экен. Азыр эми albert.kg 15 деп жазып көрөйүн. Мүмкүн келечекте бул баламдын каналы, детский канал болуп калат да. Ошо балама толтуруп жатамын. Ал эми паролду дагы өзүңүздөр жазыңыздар. Мен дагы өзүмдүн паролумду көрсөтпөй эле коеюн. Айтып атканда мүмкүн бул каналды иштетип каламын. Келечекте детский канал болуп калышы да мүмкүн. Канал эми жазып алдым, паролду жазгандан кийин мындай чыгат. Анан төбүнө түшөсүздөр. Добавить номер дейт. Мен пропустить басып турам. Кийинчерээк номерди кошомун. Азырынча кошпоймун. Проверьте данные в вашем аккаунте дейт. Айназик albert.kg 15. Далее басам. Эми бул жакты таанышып чыгасыздар. Анан кийин таанышып чыккандан кийин принимаем басасыздар. Макул болсоңуздар. Проверка деп чыкты. Мына эми азыр эми сиздин каналыңызды издеп жатат. Выберите интересная вам тема деп. Бул маанилүү деле эмес. Нет, спасибо. Азыр эми эң негизгиси четинде турган А деп чыгып калды. Мына ошол каналыбыз, ошону басып киришибиз керек. Баскандан кийин ваш канал деп турат. Ошону басып киребиз. Биринчи эле эң үстүндө турат. Канал еще не создан. Эң негизгиси калды. Каналды ачып алышыбыз үчүн атыңызды, фамилияңызды бул жерден өзгөртүп койсоңуз болот. Мен бул каналды балама арнагандыктан бул жерде атын өзгөртөмүн. Азыр Альберт деп жазам. Фамилиясын Голд деп жазып коем. Алтынбекович дегенде алтын Голд деп.
анан создать канал. Создать канал деген сөзсүз базабыз. Канал создан деп чыкты. Мына эң негизгисин бүтүрүп алдык. Мына көрүп турганыңыздардай азырынча эч кандай видео жок, сүрөт да коюлган эмес профилге. Бул жагы өзүнчө бир тема болот, калгандары дагы бүттү. Ушу менен видео. Кийинки видеолордо кандай темада видео тартуумду каалайсыздар, кандай суроолоруңуздар бар, сөзсүз түрдө комментарийге жазыңыздар. Мүмкүн дагы бир жардам тийип калаттыр. Анан кийинки видеолордо көрүшкөнгө чейин